Жана ошолор прокурор жалдап алышыптыр. Анын да фамилиясын, аттарын бүт жазып алдым. Эми мен ошолорду сиздерге тастыктап бере алам. Мен 7 балам бар. Жолдошум өтүп кеткен, ошо соттошуп жүрүп, 5 жылдан бери соттошуп келебиз. Мынакей кызыл китебим бар. Ошол кызыл китеп, ошол соттордон чечилгенден кийинки китеп. Госрегистрден алгам, өйлөнтүп алгам, бүттүгү бар. Тек паспортун мамилегеттик китеп алгандыгым анык. Ошол жерде ошондой китептерим болсо да, булар фальшивый документ менен, мошенницасың деп мени айтпаган сөздөр менен, жаман кептерди да угуп жатам. Эмне кылышым керек? Мен 5 жылдан бери кез алман болуп калдым. Давлениямын жетип алам менен, күйөөм да өлүп калгандан кийин жүрөгүм да ооруйт. Эмне кылышым керек? Каяка барышым керек? Же мен кала беришим керекпи? Жалаң эмерлер эле ала бериш керекпи? Документти өзү жазатып алса болобу? Бул тастыкталган жок. Биздин Токтогул районунун соту, прокуратурасы 4-токтом эч жерде жок, эч жерде жазылган эмес деп Токтогул районунун прокуратурасы чыгарып берсе дагы, булар жаран коррупциялык жол менен карапайым мага окшогон адамдарды алдоо жолу менен, акчанын күчү менен Табалдиев Муктардын жестези Эсенкулов төлөгөн, Аябай Чиригенбай, Жаманкулов Өскөнбек бир тууган үкөсү, бу да Чиригенбай айыл өкмөттүн башчысы болуп жүрөт. Биз эмне кала беришибиз керекпи? Мен жүрөгүм ооруп 8 декабрь күнү 2025 жылы саат 9:30 болгон сотто мен эстен таанып жыгылыпмын. Мен эстен таанып жыгылсам дагы бирөө келип колумдан тартып койбоптур. Качан ошол Масырканова Дамираканды киргизбей койгон сотко, сен саттыңбы? Болду, сен күбө катары өтпөйсүң деп, булардын баарын алдын ала даярлап, алдын ала алуучуларын алып коерун коюп коюптур. Мен мисалы Верховный сотторго дагы нааразымын. Эмне кылышым керек? Мен бала чагам менен талаада калышым керекпи? Кандай кылышым керек? Мен ден соолугуман ажырап жатам. Эмне кылышым керек? Мен сиздерден акча сурабайм, там сурабайм. Биз таманакы маңдай терибизге алган тамыбызды гана алышыбыз керек. Акыйкатчылык менен мен акыйкат издеп жатам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич, мен сиздерден ушул жакында жооп алам деп ниет кылып турам. Алланын буйругу менен болсун. Андан башка менин айлам калган жок.